Саламатсыздарбы? Бүгүн биз математикалык доскадан видео жасаганды көрсөтүп берем. Биз эң алгач математика видео жасоо үчүн Xrecorder деген программа менен жасайбыз. Аны алгач басып жандырып алабыз. Андан соң математика на доске деген программага киребиз. Бул программага киргенде үстүндө турган квадраттардын ичиндеги жазуулар бул ар кайсыл тилде. Эгерде сиз орус тилин тандасаңыз, русский, английский каалаган тилдерди жасаса болот. Бизге ыңгайлуусу орус тили, русский языкты тандап алабыз. Андан соң кимге кайсыл класс керек болсо, кайсыл класска сабак берсе, ошол классты тандап алса болот. Мен 4-класска бергендиктен мен 4-классты тандап алам. Андан кийинкиге өтөбүз. Смешанные выражения. Смешанные выраженияда туйутмалар бар. Кошуу, кемитүү, бөлүү, көбөйтүү амалдары бар. Сравнение чисел. Бул бөлүмүндө чоң кичине барабар белгилери менен салыштырабыз сандарды. Андан бөлчөктөр бар. 4-класска бөлчөктөр өтүлбөгөндүктөн, ал 5-класста өтүлөт. Ошон үчүн бизге 1 жана 2 бөлүм гана ыңгайлуу. Смешанное выраженияны тандап алып, андан соң кийинки басабыз. Эми бул жерде ар бир бөлүм бар. Ошол сиздер каалаган бөлүмдү тандап аласыздар. 1 бөлүмдү тандап алсак, бул жерде бор менен биз жаза албайбыз. Бул программанын ичинде бар туйутмалар жазылат. Аны биз чыгарып, бул жердеги сандардан жазып коебуз. Чыккан санды. Ушинтип видеолорду жасай беребиз. Бирок биз өзүбүз каалаган туйутманы, мисалдарды, маселелерди жаза албайбыз. Программада бар гана амалдар, туйутмалар жазылат. Аны биз жөн гана чыккан маанисин жазып коебуз. Ушинтип жазсаңыздар болот. Андан кийинкисине өтөлү. Сравнение чисел деген бөлүмүнө карайбыз. Салыштырабыз. Биринчисин карайык. Бул жерде 267 кемитүү 38. 224 кошуу 13 деген амалдар берилиптир. Ушул жерден чоң кичине барабардыкты коюп алсак болот, салыштырып. 267 менен 38-дин айырмасын табабыз. 244 менен 13-дүн суммасын табабыз. Андан соң салыштырып коебуз. Ушинтип видеону жасасаңыздар болот. Эгерде менин видеом сиздерге кызыктуу болсо, менин каналыма катталып, көптөгөн кызыктуу видео сабактарды көрсөңүздөр болот.